Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly apalar, ежелер, жеңелер, қарындаштар жана кыздар, баарыңыздарга Аллах Тааланын түгөнгүс мээрими, тынчтыгы, берекеси, ырайымы жана кечирими түшүп турсун. Аллахтын аятынан, пайгамбардын хадисинен түзүлгөн бир аз да болсо сабак угайын деп таштап келген кадамыңыздардан Аллах өзү ыраазы болсун. Ар дайым Аллах этегиңиздерди узун, денеңиздерди тосук кылып, ыйман, ихласыңыздарды мындан да терең, анан ибадатыңыздарды кемчиликсиз кабыл кылсын. Мен ошол апаларга кандай темада сабак өтөйүн десем, ар кандай тема сунушталды. Ар кандай. Анан мен баарын топтоп ушул эл арасында, айрыкча аялдардын арасында болуп жүргөн бир сөздүн тегерегинде эле бир тема түздүм. Сабагымдын темасы сиз да ушинтет белеңиз. Сиз да ушинтип белеңиз. Мен азыр сабакты өтүп баштаганда балким теманын төркүнүн түшүнөсүз. Буюрса иншалла. Бизде түшүнүксүз сөздөрдү көбүрөөк кошуп сүйлөйбүз. Мисалы, нан, пан деп сүйлөйт көпчүлүгү, чай, пай деп айтат. Анан үйгө конок сонок келип калды дейт, коногу, ал конок сонок эмне экенин эч ким түшүнбөйт. Айтып аткан инсан өзү эле түшүнбөйт, аны угуп аткан бир эле маанин түшүнөт да. Эгерде, бакы мен өзү араб грамматикасынан сабак берем. Келиматул мухмалат деген бар. Түшүнүксүз сөздөр, ал түшүнүксүз сөздөр, түшүнүктүү сөздөрдү ээрчип келет. Мисалы, нан деген сөздүн пан деп үйрөнүп калганбыз. Эгерде түшүнүктүү сөздөрдү алып таштап, жалаң экинчи айтылган түшүнүксүз сөздөрүн айта турганбыз, эч ким түшүнбөйт. Мисалы, магазинге кирип, пан барбы десеңиз, сатуучу өмүрүндө анда продукция алып келген эмес да. Эмне деп атасың дейт да. Досуңузга чалып, сонокко барып келбейлиби десең, дароо жүрөк чуу дейт, мен көрө элек, мен уга элек да кайсы жаңылык келип калды экен деп. Тойдон бир башкача түрү окшойт дейт да. Ушундай. Ошондуктан дайым түшүнүктүү, кенен, кесири сүйлөгөнгө аракет кылыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанына Айша энебиз келип, "Я Расулаллах, мага дуа кылууну үйрөтүңчү. Мен кантип дуа кылайын? Мен ушундай дуа кылайын. Менин айткан дуамдын ичинде мен каалаган, мен тилеген, мен кыялданып эңсеген нерсенин баары камтылсын. Ошондой дуа үйрөтүң" деди. Пайгамбар Айша энебизге ошол дуаны үйрөттү. Эми жакшылап угум. Бир эже айтат: "Кунту фил матбах, aqdi ba'd al-a'mal fi muntasaf al-layl." Ашканада, биз айтканда кухня, ашканада түн бир окум болгонуна карабастан идиштерди жууп, баарын иреттеп, тазалап, бүтүшүмө аз калганда, "Фадахала алайя ахи", бир тууган иним сырттан кирип калды. "Ва кала ли даиман ва анти фил матбах." Тамашалап, эми мага эркелеп, "Эже, Кудайдын куттуу күнү, керек болсо мына түн бир окумда деле ошол ашкана деле жүрө бересе" деп, акырын мени ушинтип чымчыгансып сүйлөдү. Жанатан бери идишти жууп бүтпөй, же аларды тизип бүтпөй, сиркем суу көтөрбөй турганда инимдин ушул айткан сөзү мага эмнегедир оор тийдиби? Айтор, "Ага, өктөм, үнүмдү чыгарып,
فقلت له في الضجر açuğumdu keltirip durup لأنك ما دعوت الله لي في ليلة القدر أن يعتقني من المطبخ. Oң boğur enim, kançalagan kadır tünde ötkördüň. Oşonça kadır tündün içinde dua, tilekler, niyet, izgi maksatlar kabul bola turgan kadır tündün bürösüne o Hudaýy, bir tugan ejemdi aşkanadan boşatıp koyçu. İdiş juup jürüp, tamak bışırıp jürüp, tügönmöy boldu dep dua kılıp koysaň, balkim aşkanadan boşormun. Mıntip jürüşüme sen sebepçisiň dep açуулana öktüm, kıykırıp aldım. Somma sakat. Uşul sözü aytary ayttım, birok zamatta aytkanıma ökünüp kettim. Zamatta ökündüm. وَدَارَ فِي فِكْرِ قَوْلِ الْإِمَامِ أحمد ibn Hanbal. Ankeni menin jim turuşuma İmam Ahmad ibn Hanbal'dın sözü daro oyuma gelip tilimdi buup koygonday boldu. İmam Ahmad ibn Hanbal'dı bilebizmi? Bilebіз, İmam Ahmad ibn Hanbal al Hanbali mazhabının jetekçisi. Biz İmam Abu Hanife deymiz, al Hanafi mazhabının jetekçisi. İmam Ahmad ibn Hanbal mınday deydi. 8 yaşında Kur'an'a katı girişip 10 yaşında Kur'an'da toluk jatta bütkön. Atasız jetim öskön. Sizderdey bolgon merimdi apası kışta ertemenen bagımdatqa oygotkondo daarat alçuu kumgandağı suunu apası turup ısıtıp sırtka daaratxanaga giyip barçuu çokoyun apası koynuna katıp ısıtıp koyçu. Balamdın uşo eki ayağı üşüp kalbasın dep. Emi jaş bala da misala testiyер, turbay kalışı mümkün. Koy balam tura koy dep namazga oygotup mıneke dep çokoyun oңгоруp kiygizip kalın nesen üstüne jaap anan daaratxanaga jönötçü. Anan içkeri girip bir idişke daarat aldırçu. Anan bagımdatты okup bütkөндөн kийин kiçine çay berip anan daroo ele aldına Kur'an'ды koyup okutçu. Gele medresege barganга чейин kaytalap al sabakты, kечеги sabakты dep ulam kaytalatып bışıtçu. Apam İmam Ahmad bin Hanbal aytat. Apam negedir menin kiçinemde özünün razmerine çak gelbegen çoňurak giyim giyçü deydi. İmam Ahmad bin Hanbal al 10 yaşar bala. 10 yaşar balanın apası al jaş ele gelin boladı. Azırkı jaş gelinler misalı razmer dal gelse dağı öňü dal gelbese daro baş tartıp koya berет da. Çın. Muno güröň eken men biraz toğurak güröň izdep jürdüm bile de. Muna kızıl eken men açırak kızılını izdep jürdüm bile de baş tartıp koya berет. Ankeni azır giyimdin sarkeç giyimlerden doğru. İmam Ahmad bin Hanbal aytat. Apam özünün razmerine özüne çak gelbegen çoňurak giyim giyetle men anı giyin akılım jetip düşünüp atpaymy dep uylaganda. Görse apası ataylap çoğun kalın giyim algan sebebi kışta balasın medresege alıp bara jatkanda balasın koşup kımtılap suuka kulak murdun üşütpey uşintip koltuktap ketetken da. Meni medresege mektepke kirgizip koyup özü oşol dağı alıp bargan jamınçusu menen beti başын jabınıp alıp bir orunda toktop eki jaka basıp turчу deydi. Kaçan men ustazıma sabak tapşırıp anan kayra sırtta çıkkandan apam kayra men oşentip alıp kelçü deydi. Oşondoy enelerdin mıktı kızmatı menen eri jetilip Kur'an'dı 10 yaşında toluk hatım kılıp jattap bütkön. Bul kız aytıp atat. İmam Ahmad bin Hanbal'dın bir sözü esime kele kalıp aytkan sözüme ökünüp tilimdi tiştegensip turup kaldım inime bayak aytkan sözüm. İmam Ahmad bin Hanbal'dın sözünü oğun eme. Da'avtullaha en ahfazal Kur'ane ve lem akul ve ana fi afiye. Felem ahfazhu illa fi sicin
İmam Ahmed Hanbal 10 жашарында оқыған, жаттап бүткен Құр'анды ардайым бышықтап тұрчу. Қайра қайталап, хатымдарға қолы боша болса да ошентип турчу. İmam Ahmed bin Hanbal daim namazında Allah'ım Kur'an'ды толық дағы манisi менен хатым кылганга мага bir мүмкүнчүлүк бер. Мага bir убакыт таап бер. Эч ким тоскоол болбой турган. Сөзгө маани бериң. Эч ким тоскоол болбой турган bir ен жер берчи мага. Мен Kur'an'da dağı baştan ayak sıdırıp kaytalap hatım kılıp alayın dep dua kıldım. Birok men oşonda o Allah'ım tınç zaman, çın den soğuluk, jay barakat ubakıt ber dep surabagandığım üçün Allah maga tağdırıma türmöge tüşüğünü жазган eken. Türmöge düştüm, hiç kim toskol bolbay Kur'an'da oşo jere kaytalap kaldım dep atat. Fakhiftu min hadihi da'wa allati talabtuha min akhi. Ahmed ibn Hanbal'dan uşul sözünü estey kalıp, janarak dele inime kıykırıp aytkan sözüme özüm şunçalık ökünüp korkup da kettim. Dua tilekler orun bola turgan kadır tünde, o Kudayay, aşkanadan başı çıkpagan, ejemdi bir otolu, aşkanadan boşotçu dep bata kılsan bolot ele da degen sözüme özüm ökünüp tilimdi tiştep kettim. Kultu lealleha, lev ustucibet en asir muaqafa i'taq min amelil matbah. Anın kılgan, inimnin kılgan duası kabul bolup kalıp, Allah maga bir mayıptıktı verip, mümkünçülüğü çektelgen ayalların katarına koşulup, aşkanaga ömür boyu kirbey, menin orduma başka biri aşkanaga girip, maga kızmat kılıp kala ödep aytkan sözüme korkup kettim dep atadi. Andıktan ar bir aytkan sözüңүздөргө mani veriңиздер. Men uşul жерден сиздердин көңүлүңүздөрдү bir нерсеге бургум келди. Сиздер уулуңуздарды үйлөйсүздөр. Kızыңыздарды turmuşka бересиздер. Kelindin törögen eki balasın tarbiyalap bala bakça bolup alарды Россияга жөнөтүп койгонсуздар. Алар анча-мынча акча салса, ошого курсам болуп, неберенин ыйына деле, чырына деле сабыр кылып чыдап жүрөсүздөр. Анткени сиздер уулуңуздарды үйлөп атканда өзү сиз кудагыйыңыз менен сүйлөшкөнсүз. Кудагый ем баш коштуруп кое берели, үйлөнсө буйурса bir айдан кийин кетет Россияга деген сөзү сиз. Кетти. Өзүңүз айткансыз. Пенсияга чыкканда буйурса деп чалыңызга айткансыз. Şu неберелерди багып эле жүрө берели деп. Мына багып жүрөсүз. Жалганбы? Ошону дагы бала бакырам, балам, келиним, неберем чогуу эле бир жерде. Allah'ım özün bergen adal rızkını berekелүү kılıp berginde biz oçor baçar bolup şu жашай берейли деп дуа кылганыңызда азыр баары сиздин жаныңызда болмок. Сиздер айтасыздар. Кой. Эптеп септеп сени үйлөйлү десиздер. Эптеп септеп үйлөйсүңөр ошону. Байкуш эптеп септеп кудагыйыңарга эшиктериңерди көрсөтөсүңөр, андан эптеп септеп күтөсүңөр. Бешигин эптеп септеп бересиңер. Эптеп септеп карыз калып туруп тияка алар да тиякта эптеп септеп жашап атат да азыр. Ушундай сүйлөгөндө ушунчалык бир жакшы айткыла, жакшы сүйлөгүлө, анткени ар бириңиздердин тилиңиздердеги сөзгө периштелер амин деп мөөр басып турат. Өлүгүңдү көрөйүн дейсиңер. Өзүңөрдөн мурда балаңар менен кызыңар кетет тияка. Жашабай калгыр дейсиңер. Өлбөсө дагы өлүк катары жашап өткөн балдар кыздар бар азыр. Өлүк катары. Анткени сиз ага жашабай калгыр дедиңиз. Ар кандай жаман сөздөр менен каргып атасыңар. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям "Ла тад'у ала абнаикум" балдарыңарды каргыштабагыла, тилдебегиле, жамандабагыла. Силер каргыштап атканда Аллахым
макул сен ошол карашыңды кабыл алайын деп кабыл кылып койсо, болду, балаң оңбойт деген пайгамбар айткан. Кичине китеп окуп отуруп калса, болду эми мен жыргатмак элең дейсиңер, ал жыргатпайт окуп эч качан. Эч качан жыргатпайт. Кичине бир колуна не түшүп кетсе, колуң сыңгыр, ошонон көрө, ошол тарелкадан көрө сенин колуң сыңса эмне болот эле деп кыйла чейин куплет кошосуңар. Ал колу сынбаса дагы колу сыныктай болуп жашайт. Колу сыныктай болуп жашайт. Анын колу эле эмес, жүрөгү да сынат сиздин сөзүңүзгө. ثم تداركت الأمر بسرعة. Ошентип дароо өзүмө келдим. Дейт азыркы ашканада сүйлөп жаткан эже. Qult yu'tiquni minhu wa ana fi afiya. Allah'ım meni den soğluğum çığın, altsanım aman, tığınç yaşoda, bardar, bakıvat turmuşta, iman, ihlasım, tereң, akıl, esim ordunda bolgan ele abalda, men uşul aşkanadan boşotçu, ançam cesalayın dep deye başladım keyin. ثم نبهت بعض طالباتي حول هذه النقطة. Bir gün men mektepke sabagıma geldim. Özümdün klassımdagı kızlarga başımdan ötken uşul okuyan ayttım. Men uşuntep aytıp alıp aytkan sözüme ökündüm. Dep okucu kızlarıma aytıp bersem, Men aradet da'va bi şey'in fel tuqayyidha bi afiye ve hayr. Kiminger bir jakşı nerseni niyet kılsaňar, izgi maksatты talap kılıp Allah'tan soransaňar, sözsüz türde ağa afiye hayr degen sözdü koşkula. Afiye hayr degen, bul degeni Allah'ım meni oşol nersege den soğluğumdu çığın, altsanımdı aman, iman ihlasımdı tereň kılgan abalda jetkir dep sözde koşkula dep atat. Uşintip ayttım. Wa zakartu lahunna qissata al-imam Ahmed wa mawqifi alladhi hasala bil ams. Anan geçeğe aytkan sözümdü, inime kıykırıp algan, kıykırığımdı, kıykırıp bütkönden keyin İmam Ahmed bin Hanbal'dın jaşosu aytkan sözleri esime gelgenin okucu kızlarıma bayandap berdim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua kılganda Allahumma inni es'alukel huda ve tuqa vel afafa vel gina. Allahumma inni es'alukel huda. Peygamber Allah'ım men senden hidayet sorayım. Peygamber Allah'tan hidayet sorabasa dele Allah ağa hidayet bergen ele de. Özü yer betindeki mahluk insanlardan içinen kımınday da günösü yok insan bir ele insan al Muhammed Peygamber. Allah Peygamberimizga uşul duanı öğretti. Allahumma inni es'alukel huda. Allah'ım men senden hidayet sorayım. Takıbalık sorayım. Tınçlık anan den soluk sorayım. Anan jüröktün baylığın sorayım. Nafstın baylığın sorayım. Sırttan gelgen kapital, dasmiya baylığı emес, jürögümdün bayusun sorayım dep dua kılat ele de. Fedakhaletni ihda talibat. Men sözümdü ayaktagandan keyin klastan bir kız kol götürüp ejey men de bir söz bar aytsam bolou dedi. Aytka kılayın. Hunaka imra'a a'rifuha kanat daiman taqul ya Rab ارزقني 3 milyon تأتيني بدون عمل ولا تعب وأنا جالسة في بيته. Bizden ayılda bir ayal göçede otursa dele, je konokto, je biz alar dünüyüne, je al biz dünüyüge gelip kalganda dele, bata kılganda o Kuday, men uşul emgek kıldırбай ele, kolumdu kabartpay, peşenemden ter tögüzbey ele. 3 milyon akça berçi. Berçi maga 3 milyon dep daim aytat ele deydi. Daim aytat ele. Wallahi marra zaman ala da'vati ve ja'at 3 milyon hakada bi gayri ta'ab. Köp joluktum uşul ejenin uşintip kılgan batasın. Allah'tın atı menen ant içip aytam.
Aradan ay öttü, jıl öttü, dağı dele taştay elek. Jakında anın üyüne hökümet 3 milyon akça alıp geldi. Kıynalgan yok. Kolun da kabartkan yok. Peşinden ter de tökken yok. Butlar işigen dele yok. Tünü uykudan kalgan dele yok. Kebir emgek kılgan insanlar katarı. Hökümet ağa 3 milyon surangan akçasını alıp geldi. عندما قتل ولدها جاءها بالدية 3 milyon. Anın balası ölgön gün alıp geldi. Anın balası ölgön gün alıp geldi. Mına sizin balanız uşunday kızmatlı işler жүрүп ölüp kaldı ele. Emi sizge monday bolgan bizden jardam bolsun dep hökümet alıp geldi. Agılayın apalar, ejeler, jengeler, baldarыңарга, кыздарыңарга дуа кылганда Аллахтан ошо кенен кесири сураңгыла. Пайгамбарыбыз "Ва ида саалта фасалиллах, ва ида стаанта фастаин биллах." Сұрансаң, Аллахтан сұран. Жардам тілесең, анда Аллахтан тілен деп айтқандан кейін дейді. Хазрат Абу Бакр да айтады, Хазрат Умар да айтады. Ушул сөзүнөн кейін, пайгамбарыбыз айткан ушул сөзүнөн кейін. Жада калса мен чокоюмдун боосунда Аллахтан сурана баштадым. Сураймын берет дейді. Жада калса мен үйгө киргенде ашканадагы туздун жок экенин аялымдан уккандан кийин, "Я Раб, мага туз берчи" деп сурайм. Анан топто bir пачка туз түшүп калат деп ойлобогула. Мен Аллах Тааладан туз сурайм, Аллах мага бир эмгек берет. Иш көрсөтөт. Чыгамын, бешенеден тер төгөмүн, эмгек кылып, анан акча таап, анан туз алып келем. Аллах Тааладан бир нерсени суранганда, мисалы дуа кылат кээ бир апалар. Тооктой чөжөлөп деп. Ушуну айтпай эле койгулачы. Чөжө барып каалаган кыкты чокуйт. Жакшынакай эле акыл эстүү, ыймандуу, элдин жердин керегине жараган, баам парасаттуу деп эле жакшынакай эле перзент сурай бергиле. Кээ бирде дуа кыласыңар, амин деп келе жатып эле ушу андан жагына амин деген келбей калат да, ошо кабыл болуп кетпесин деп. Чын. Бата кылганда ошо жакшынакай эле жазып алгыла, жакшынакай жаттагыла, бир же эми сиздерди бата кылдыртат да. Мынеке биздин ошо аксакалыбыз кана бата кылып бериңчи деп апаларды бата кылдыртат. Эжелерди бата кылдыртат, жеңелерди бата кылдыртат, жакшынакай кылып шурудай, жипке тизилген шурудай кылып, ширкке кетип калбай. Лихада ахбабту танбих аля хада. Мен ошондуктан ушуну сиздерге да жеткиргенди туура деп таптым да. Ошо айтып коеюнчу деп. Мен да'a фельяду бил хайр вал афия. Кимиңиздер бата кылсаңыздар сөзсүз түрдө ден соолукту сурап бата кылыңыздар. Ыйманды сурап бата кылыңыздар. Исламда жашоону сурап бата кылыңыздар. Зерикпей, ирети менен жакшынакай кылып. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахумма инни ас'алукал худа ват-туqa вал-афия. Bir жерде вал-афаф, bir жерде вал-афия. Den соолукту караңыздар. Илгерки апалар, чоң энелер, тайнелер, кемпирлер ай жаңырганын даана билчү. Бүгүн айдын бири же экиси деп даана айтчу. Чоң аталар даана билчү да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңырган айды көрүп туруп, Allahumma ahillahu, же болсо ахлилху лана хилала амнин ва иман. Субханаллах. Пайгамбар жаңырган айды көрүп туруп, ey жараткан Алла, жаңырган айды бизге тынчтыктын, анан ыймандуулуктун айы кыл дейт эле. Субханаллах. Пайгамбар тынчтыкты ыйманда мурда коюп атат. Көрсө, тынчы кеткен инсан, ооруп, кыйналган, түйшүккө түшкөн инсан ыймандан чыгып кетиш коркунучу бар да, Кудай сактасын. Аллахым бизге ушул жаңырган айды тынчтыктын, анан ыймандуулуктун айы кыл. Кийинкисин улаймын. Вассалама
vel islam. Allah'ım uşul жаңырган айды bizge den soğuluktun anan İslam dininde jaşoonun ayı kıldı atat. Allahu akbar. Kara. Tınçlık menen den soğuluktu iman menen İslamdan murda koyup atat peygamber olsun. Жақшылап эле Аллахтан сураныш керек. Мен арадал мал фельякул. Ким эгерде бир байлык тилесе, байлык, эми карызга батып калган. Биз да айтабыз да, кой ушул Огудай ушу эптеп септеп ушу бизди карыздан кутуп кетишке жардам берген, Аллаху акбар деп коет, болду, бүттү. Өлгүчөктү тырмап, мунун шапкасын тигиникен тиги алып барып кийгизип жүрүп өтүп кетет. Жашнакай эле, жомарт, айкөл болуп эле сөздүк мындай. Кээ бирде сүйлөгөндө бүтүр точкасы жок, дем албай сүйлөйсүңөр го. Дуада деле мындай шашпай, шытыратып, сүйлөп дуа кыла бергиле. Аллахым, мага байлык бер. Зыяны жок. Мени азгырбаган. Үй бүлөмө бир азгырык киргизбеген, тос тополоң болбогон, берекелүү, арамга жумшалбай, адалга жумшала турган, өзүбүздөн асса, жетим жесирлерге, кедей жакырларга пайдасы тие турган байлык бер деп дуа кылыш керек. Анан жана аялга окшоп, Аллахым ушу мага эч бир кыйналбастан ушу байлык бергин десе, Алла берет албетте. Сөзсүз түрдө берет. Анткени Аллах өзү айтты. Эгерде бендем эки колун көтөрүп менден суранса, бендемдин көтөргөн колун суранганын бербей жайган алаканын курук кайтаргандан жаратуучу катары уялам деп атат. Дуа кылганда ирети менен зерикпей, эринбестен так, даана, билдирип, билинтирип суран. Жигиттер, мага бир көп жигиттер кайрылды. Устаз бир жолукчан кызга үйлөнсөк, бир жолукчан. Жолукчаңыз ар кандай болот да? Чачын таз кылып алып койгон, жолук салып жүрүшү мүмкүн. Дарылатып атат. Ал таптакыр жолукка кирген эмес, жөн эле таздыгынан уялып, жолук салып жүргөндүр. Жолукчан эмес. Аллахтан корккон, адеп ахлагы мыкты. Мага каяш айтпаган, кайын журтун сыйлаган, көп төрөп бере турган, жакшы бир кызды туш кыл десе, ошондой кыз туш кылат. Мага бирөө жолукту. Жашоо кандай дедим. Мен бул 86-жылы окуп жүргөндө чогуу жүрөт элек. Жакында жолуктум. Ошол жылдан бери эми жолугуп сурадым. Бу кандай жашоо жакшыбы десем, дос айтат. Досум, мен суранганда Аллахым мага ушул намазхан кыз тушкул деп эле сурай берип мен намаз окуйт деди. Келинчегим намаз окуйт, бирок тил ушунча деди. Тилин сурабапмын. Аллахым кыскараак тилдүү, ажаанданбаган, адеп ахлактуу, талим тарбиялуу деп сурабаптырмын. Намазы бар, бирок тил менин деле тилим ошого берип койгон экен. Балдарымдын тилин ошого берип койгон экен. Баарын тилин ошого берип койгон экен. Жашап атам дос деди. Мына өз оозу менен айтып берди мага. Андыктан ошол келин аларда келиндин келбетине, анын бардар жашоосуна суктанбай, ошол адеп ахлагына, жүрүм турумуна, ыйманына, ушундай карап туруп анан баа берип Аллахтан сураныңыздар. Кээ биркилер намазга киришкенине, намазын тикелеп тургузганына 1 жыл болду. Кээ бир апалар, эжелер жаштайынан бери окуп келатат. Кээ биргилерге 1 ай болду да. Ушу жолук салынып, этекти узартып, намазды тургузуп калганына, анан тиги кошунасынын намаз тургузбай атканына ачуусу келип, өзүн намазкандардын катарынан көрүп, өзүңдүн хижабыңа намазың менен эч качан мактанба деп атат. Мактанба антип. Же ишиңдин ийгиликтүү болушуна,
дайым эле базарга чыксаң мол пайда менен кайтып атасыз. Бактагы алмалар, таладагы үлүш жериндеги картошка, сабиз, пияз, капусталар мол берип, кошунаңыз аябай кыйналып атат. Силердики болбой калдыбы деп чымчып сүйлөп коет. Анткени сиздики болгон да, капуста мол болгон, сиздикин сурабай атат да. Сурасын деп эле ушинтип атасыз. Ушундай болгон учурда деп атат, өзүңчө мактана бербе. Ватадаккар би аннак мастур, бир нерсени эстең. Бир нерсени эстең, эсиңизден чыгарбаң. Аллах сизди пардалап, өзгөлөр билсе шермендеңиз чыга турган кемчилдигиңизди тосуп койгонуна шүгүр кылың. Канчалаган адамдар барбыз дүйнө жүзүндө. Намаз тургузуп, орозо тутуп, Кур'ан хатым кылганыбыз менен ичибиздеги ириң иттин өлүп калгандыгын жаныбыздагы эгер укканда бизди дос кылып жүргөндөр. Анда алар мурдун тосуп, тияка кетип калат эле. Мастур, Аллах жаап койгон. Аллах жаап койгон. Эми ушул залдын ичиндегилер. Бүгүн күйөөсүнө уулурая тиктеп, каяш айткандар, тили салаңдап калсын дегенде көпчүлүгү азыр тилдер мынтип отурат эле азыр. Салаңдап отурат эле да мисалы. Чын. Бүгүн күйөөсүнүн айтканын кылбай, каяш айтып, ары басып кеткендер жанынча басып калсын десе, сабакка бүгүн жанынча баскандар да келет эле. Бүт ошондой иштердин бүт баарын Аллах Таала жашырып койдубу? Ошонусуна шүгүр дейли. Ошонусуна шүгүр дейли. Канчалаган кемчилдигибиз бар. Ошондой кемчилдигибиз болсо деле Аллах Таала күндү чыгарып, батырып, таңга жеткирип, күгүмгө киргизип, рызкыны берип, абаны бизден тосуп койбогон Аллахка шүгүр кылышыбыз керек. Kullina aswa mimma nabdu, walakinha rida min Allah ismuhu as-satr. Көрүнүп турган келбетибизден көпчүлүгүбүз төмөн болушу ыктымал. Ал ачык нерсе. Көрүнүп турган сырткы келбетибизден көпчүлүгүбүз андан да төмөн болушубуз ачык нерсе. Бирок Аллах Таала тараптан парда деген бир сыпаты менен бизди тосуп койгон. Ошон үчүн отурабыз мына бул жерде маңдай тескей болуп. فادعوا الله أن يديم علينا وعليك نعمة الستر وأن يهدينا وإياك إلى سواء السبيل. Андыктан дайым дуа кылганда Аллахым дайым ушул тосуучу сыпатың менен, жашыруучу сыпатың менен пардалап кой мени. Ден соолугумду чың кыл, алтсанымды аман кыл, ыйман ихласымды терең кыл. İbadatlарымды кемчиликсиз кабыл кыл. Мага бир дүнүйө бергин, бир байлык бергин. Дүнүйөмө да, ахиретиме да бирдей пайдасы тийсин деп дуа кылгыла. Жашоо бирде өйдө, бирде төмөн. Бирде ый, бирде сый. Ушундай. كيف تحسن وقد أنعم الله عليك بالإسلام وغيرك يسجد لغير الله. Өзгөлөр маймылга, келерге, чычканга, уйга, дарака, идалдарга сыйынып жүргөн учурда Аллахка сыйынып, чекеңизди саждага коюп, ошол жерде Аллахтан суранып аткан ибадатчы аял катары жашооңузда анча-мынча өйдө төмөн болсо, эмнеге кайгырып атасыз? Кайгырса ошолор кайгырса болмок да. Кудайдан башкага сыйынып атабыз деп ошолор кайгырса жарашмак. Сиз Кудайга сыйынып атасыз. Кимдир бирөөнүн кызы күйөө баласы менен ажырашат. Кимдир бирөөнүн уулу келинин кетирип берет. Бүк түшүп эле ошо карарып тунап отуруп калат да. Эмненен жаздым деп эле отуруп калат. Ыйлап. Бул да бир тагдыр. Карабайсызбы? Мына ушул залдын ичинде отургандардын дээрлик жалпы көпчүлүгү муну ол чеке саждага тийген. Аллахка шүгүр, баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Канчалар бар, азыр 10 топ чалканча кроватта жатат. Эх, алтсаным аман болгондо.
Ушу монол жерим жоор болуп кеткичекти сажда кылмакмын да, монол аз окуп атат деп биздин намазыбызды да алар тоготпой аткандыр балким. Анча-мынча инсандар жаткан төшөгөнүн ичинде, өзүнүн жашап жаткан бөлмөсүндө абийири айрандай ашылып шеремендеси чыгып аткан учурда сиздин анча-мынча кемчилдигиңизди бизге бирин дагы көрсөтпөй жашырып койгон Аллахка шүгүр келтириң. Эмнеге анча-мынча болгон ишке кайгырып атасыз? Өзүңүз эле айтпасаңыз эч ким билбейт. Келиниңиздин кетип калганын биринчи өзүңүз айтасыз да. Уй, кетип калды анау деп. Анам билет. Жок, барат. Келем деп кетти, 2-3 күндөн кийин келет деп айтпайт да. Дароо айтат да. Дароо. Эжем досуна айтат. Бети жок шерменде кетти ана деп. Ал досуңуз ушундай тилин оозун тигип койгон эмес да. Сизден угуш менен 2-нчи номер терет. Уй, деп аркыга кетет. Бир кабарды өтө тез жеткиргин келсе дейт. 21-нчи кылымдан илим позор айтыптыр. Бир кабарды өтө тез жеткиргин келсе, адырдын башына же мунаранын чокусуна чыгып кыйкырба дептир. Бирөөнүн кулагына келип шыбырагын эле шыбырап бүтүп, аркы дүйнөнүн аркы бетинен угуп аласың өзүң дептир. Шыбырасаңар жаман тез кетет да. Кошуналарга кирип өзүңөрдүн келиңер жөнүндө дегиле кудагыйың сага чалат. Уй деп туруп. كيف تحسن وقد من الله عليك بالطعام والشراب والمأوى وغيرك مشتاق إلى كثرة الخبز وماء وسقف يأوي. Шыбынан тамчы өтүп, же таптакыр үйүнүн чатыры жок, шыбы да жок. Жөн эле бир үңкүр, жөн эле бир аңгекти үй кылып жашап, же өзөктө өлдөй турган курук нан суусап таңдайы катып калган, жумурусун суулай турган суусундугу жок инсандар жашап жатканда кээде үйдө эт жана башка тамактар болбой калса, муноом жок, тигим жок деп эмне үчүн үйдө чаң саласың деп атат. Эмне үчүн? Эмне үчүн чаң саласың? Ушунун баары эмнеден? Ушунун баары сабактын башында айткан: "Эй Аллахым, мага ушундай бир байлык бер, мага ушундай бир дүнүйө бер. Качан болбойун сага шүгүр кылуума себепчи болгон дүнүйө бер" десеңиз, Аллах Таала берет. Бир уртам сууңуз болсо дагы бисмиллахир-рахманир-рахим деп ичип туруп, алхамдулиллах десеңиз, ошол да чоң байлык. Карабайсызбы? Сонун кийинип турасыз. Узун, тосук, жабык. Өзү мен эркектерге айттым эле, дагы айтайын эми, күйөөңөргө айтып баргыла. Балким сабагыбызды түз эфирде угуп жаткандыр эркектер. Анча-мынча эркекке караганда кыш мезгил намыстуу келет. Кыш мезгил намыстуу келет да. Анча-мынча эркекке караганда кыш намыстуу келет. Анткени аялдарды узун кийгизе коет да. Аргасынан узун кийинесиңер. Калың кийинесиңер. Жай саратан болуп турса, чочуп кетесиң. Мен ошон үчүн айтам. Кыш анча-мынча эркекке караганда намыстуу. Мына кийгизе коюптур. Тоспоет кыш ушундай. Эркектер. كيف تحسن وسمعك وبصرك وحواسك وأعضاؤك كلها سليمة وغيرك محروم منها. Uzun tayak menen tık etip basıp gele жатат. Укпайт, укса дагы баяк угузуучу, үндү күчтөндүрүп берүүчү аппаратын салып эмне дейсиң деген адамдар бир кол иштебейт, бир аяк иштебейт, таянып басат, же коляскада, же эки адамдын коштоосу менен көтөрүп, ушундай адамдар жашап жаткан учурда көзүңүз ооруп калса, тишиңиз ооруп калса, башыңыз ооруп калса, эмне үчүн наалыйсыз Аллахка шүгүр кылбай? Эмне үчүн наалыйсыз? Аллах сизге кулакты, акыйкатты уксун, күйөөсүнө баш ийсин, көздү башка эркектерге тиктесин деп эмес, Аллахтын жаратканына саресеп салып, балдарына жакшы саресеп салсын, коргосун деп берген да. Өзгө адамдар, башка адамдар таң аткыча бөйрөгүндөгү заарасы шланг менен бөтөлкөгө тамчылап аткан учурда,
таң атқанша онтоп ұйықтай албай, баяғы орны басаңдатушы дары дармекті ішіп, bir qancha адамдардың тыншын кетіріп, ыйлап жатқан учурда жұмшақ, мамық, ысық төшөктің içinde жатып, неге анан кейін дағы нағылайсыз? Ем үшін дағы Аллах Тағалаға шүкір келтірбейсіз? Анткени біз сұранғанда Аллахым бізге біз өзі үй салып атқанда аялдар күйесінің баяғы мұны жеріне ойнайды да. Мен қонақтарды қаяқ күтем? Қаяқ күтем? Байқұш ептеп жон теріміне салып атқан мәйләм. 1 метрін чоңайтайыншы деп сілер үшін қонақ қананы кеңейтіп береді, өмір бойы бүтпей кетеді ошол. Жалаң қонақ күтіп жүретесіңдер. Сондықтан Аллахым бізге бір үй бер, біздің үйімізде ең негізгі қонақ ата-енелеріңіз болсын. Небере чеберелеріңіз, менің бұл жердегі ең сүйікті қонағым өзімдің жолдошым болсын дегеніңерде, анда үйіңерді Аллах Тағала базар қылып қоймақ. Ошончалык жылытмақ. كيف تحسن وقد رزقك الله بزواج طيب وذرية صالحة وغيرك محروم. Қаншалаған қыз келіндер, қыздар тұрмышқа шыға албай, келіндер тұрмышынан ажырап, қарадалы болып, таптақыр бір жерде тына албай, же тұрмышқа шыға албай жүрген учурда, тұрмышта жашап атып, эмне үчүн кейде қақыс қоқыс қылып сөйлеп қойған күйөңөргө ақтырылып сөйлеп наразылығын білдіресіңер. Şu өлбөгөнүң қалып сенин деп, арқа мойның алдыңа қарап қалсын. Ой, толбағым, шындай сөздер бар екен. Эмне үчүн ушуну айтасың деп атат. Эмне үчүн? Турмушка чыгып жаткан учурда Аллахым менин намазыма, ибадатыма, дүниеме, ахиретиме пайда бере турган, түрткү болуп, колумдан жетеле бейишке киргизе турган ең мықты адаб ахлақты бір жигитти туш кыл деп дуа кылгыла. Кыздарыңарга, небериңерге ошентип дуа кылгыла. Эптеп септеп эмес, баары дуада. فقبل أن تسأل ماذا أفتقد انظر ماذا لديك. İzdеп, сурап, суранып, даректештирип, таппай жүргөн нерсеңизден мурда өзүңүздүн колуңуздагы бар нерсенин баркына жетиң. Сизде барбы? Ошол жетиштүү. Анткени Аллах сизди жаратты, сиздин табиятыңызды билет. Сизге ошону ыра көрдү, татыктуусуң деди, ушул сага ылайыктуу деди. Ошого сабыр кылып жашап туруң, сиз кыялланган нерсени Аллах Таала сиздин эмгегиңизге жараша берет. Бирок дуа кылганда баягындай жеттирип, жеткиликтүү кылып, түшүнүктүү кылып сураның Аллах Тааладан. Дуа кылганда кантип дуа кылыш керек? Мына. Ассаламу Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Allah'ım mağa bir urpak ber, bir muun ber. Kıyamatqa çeyin seni aymağın elemez, alamga dаңазалай turgan. Aymağın emez, alamga dаңазалай turgan uul kız perzentlerdi ber. Ha bizdikiler uuldu ol, kızdı ol, nebereli ol deyberette. Bolot, bирок sаны бар, сапаты жоқ болады. Алла Құр'анда өзі үйретіп отыр. Дуа қылғанда менден ошентип сураңгыла. Аллахым, замандын аяғына чейин, ушул заман төгөнгөнгө чейин менин урпагымды сени жана сенин сөзүң болгон Құр'анды аймагына эмес, аламга даңазалап жеткире турган эң мыкты таза урпак бер деп дуа кылгыла. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Sadaqallahul azim. Ey Rabbimiz, biz turmuşka çıkkan, nikelen turmuşka çıkkan joldoştorubuzdu, nikelep algan jubaylarыбыз менен, перзенттерибиз менен көзүбүздү кубантып атат. Кандай сонун дуа. Кандай сонун дуа. Кебир балдар бар, кебир кыздар бар. Жорогу жолдо калсын. Ар кимден карыз алып, эми кылгылыкты кылып коюп качып кеткен, анын аркасынан үстүнөн ата-энесине арыздан келе бергенинен ата-эне ушул сөз айтканга мажбур болду. Силерге окшош, силерге чейин көбү келди, менин андай уулум жок, менин андай кызым жок дегендер
Укансыздар ушундайды. Угуп эле келатасыздар. Ошондой сөздү кайсы бир уулуңуз менен кызыңыздын үстүнөн айтып калбаш үчүн дейт. Муну дуаны айткыла. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Allah'ım nikelenip çıkkan kүйөмө, andan törөгөн перзенттерим менен, жолдошум менен gözümdü кубант. Дайым сиздин көзүңүз кубана турган иш жасайт күйөөңүз. Балдарыңыз, кыздарыңыз сиз кубана турган ишти жасайт, сизди кубантат. Кайгыдан эмес, кубанычтан улам сиздин көзүңүздөн жаш акысат. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Жөнөкөй инсандарга эмес, Аллахым сенден корккон таква инсандарга жетекчи кылып кой, биздин урпагыбызды деп дуа кылам. Жөнөкөй инсанга имам болуш оңой. Жөнөкөй инсан бүт баары анткени билбейт, сиз билимдүүсүз, алдыга чыгып имам боло бересиз. Таквалар үчүн, Кудайдан корккон эң билимдүү инсандар үчүн, сабаттуулар үчүн мени жетекчи кылып кой бизди деп суранам. Аллах ошондойду берет. Сиздин урпагыңыздан алим-алималарды, хафиз-хафизаларды таквалыгы менен чыгарат. Мен арадал мал васи'атар ризq. Ким байлык, капитал сураса, байлык. Ким адал рызкы сураса, кайсы бир кыз жакшы жигитке турмушка чыгайын десе, же кайсы бир жигит жакшы бир кызга туш болоюн деп издеп жүрсө, анда ал муну дуаны окусун деди. Муну дуаны окусун дейт. Аны билесиздер, бирок аны сиздер намаздан кийин эле дуа кылыш керек, же Кур'ан окугандан кийин дуа кылыш керек деп жүрөсүздөр да эмнигиче. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Билебизби шу дуаны? Hasana эки жолу келет. Hasana деген сөз. Бул деген жакшылык деген. Көркөм жашоо, мыкты, андан өткөн мыкты нерсе жок. Rabbana atina fid dunya hasana. Ey Rabbim, мага бул дүйнөдө бир жакшылык бер деп суранган жигитке Аллах Таала ушундай бир келбети келишкен ай чырайлуу, адеп ахлактуу, акыл эстүү, ыймандуу кызды туш кылат. Эгерде кайсы бир кыз ушуну көп айтса, анда ушунчалык ыймандуу, акыл эстүү, таква, мыкты бардартылда жашаган мыкты жигитти туш кылат. Перзент берет, байлык берет, ден соолук берет. Эгерде ким ушул дуаны окуса. Ва фил ахирати хасана. Аллахым ахиретте да бизге бир хасана, бир жакшылык бер дейт. Ахиреттеги жакшылык кайсыл? Ахиреттеги жакшылык ушул жерде хасана, жаннат. Ахиретте бизди жаннатка киргизген, бейишке киргизген. Эми муфассирлер ушунчалык дыкаттык менен, назиктик менен, чеберчилик менен ушул дуаны кеңейтип берет. Rabbana atina fid dunya hasana. Ey Rabbimiz, bizge bul dünyoda bir jakşılık ber, ahirette de bir jakşılık ber, wa qina azaban nar, barızdı tozok otunan sakta dedi. Ahiretteki jakşılık emne dedik? Beyiş dedik Dünyadaki jakşılık al kim eken? Jakşı ayal, ayallarga jakşı erkek. Körse, bul dünyadaki erkектин тагдырына пешенесине туш келген мыкты жакшы аял өзү ушул дүйнөнүн бейиши да. Ушул дүйнөнүн бейиши. Аялдын пешенесине туш келген бул дүйнөдөгү илимдүү, акыл эстүү, бам парасаттуу, токтоо, сабырлуу жигит бул дүйнөдө аял үчүн чыныгы бейиш. Ахиретте албетте бейиш иншалла. Көрдүңүзбү? Ayal jakşı olsa erkek için bu dünyada beyiş katarı oladı. Erkek jakşı olsa ayal için bu dünyada beyiş katarı oladı. An Anasin radiyallahu anhu, Peygamberimizin hizmetkeri Anas, Allah mandan razı olsun, rivayet kılıp atadı. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aada raculen minel muslimin qad khafata. Peygamberimiz öz doğrunda musulmanların arasından kimdir birisi oğurup kaldı ele barıp kavar alganı çıktı. Fasara mislel farah. Öň aletten ketken uşunçalık arıktaptır deysiz, eti sögüne jarmaşıp kalıptır. Eti sögüne jarmaşıp kalıptır. Araň ele süyle, dem girip çıkanı bilinbey. Uşunçalık bozoruptur, baraktay olup kalıptır.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه Пайғамбар жанына отырып баяғы кишиден сен орғанға чейин Аллах Тааладан дуа кылып суранат белең же бир өзүңдүн көксөгөн сурагың бар беле Аллах Тааладан сураган талабың бар беле деп сурады. Кала наам ооба деп араң башы ийкеди. Кана эмнени суранат элең деди. Ал киши мынтеме угуп туруң жакшылап. Аллахумма ма кунта муакиби бихи фил ахира фа'аджилху ли фид дунья. Аллах. Мен сураганда Аллахым мени кайсы бир кемчилдигим үчүн ахиретте азаптай турган болсоң, аны ушул эле дүйнөдө берчи деп суранган элем дейт. Карап кой. Аллахым менин бир кемчилдигим үчүн ахиретте аркы дүйнөдө мени азаптай турган болсоң, аякта азаптабай, мага азабыңды ушул эле дүйнөдө берчи деп сурандым эле. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз мындай деди. Субханаллах. Субханаллах. Ой, бул эмне дегениң? Бул эмне дегениң? Субханаллах. Ла тутиқу. Алың жетпейт. Ва ла тастати'у. Көтере албайсың сен. Аллахтың бул дүйнөдөгү да ахиреттеги азабын көтере албайсың. Аллах дагы саңа мээримин төгүп, ырайым кылып ушинтип, бир аз оору бериптир. Афала култ. Андан көрө айтпай белең. Аллахумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Аллахым мага бу дүйнөдө да, ахиретте да жакшылык бер. Ва кина азабан нар. Тозоготунан сакта дегениңде Аллах Таала бу дүйнөдөгү билип же билбей жүзөгө ашырган кемчилигин кечирип тозоктон сактамак. Бейишке киргизмек, мыкты жашоо бермек. Болбойт мынтип дуа кылганың деп пайгамбар урушуп, тартипке чакырып, анан дуа кылды, Аллахтан шифа сурады, анан айыкты. Ушунчалык бир мындай өзүнү токтотуп, баа түшүнүксүз сөздөрдү кошпой, Аллах Тааладан суранып бир дуа кылганды үйрөнөлү. Дуа кылганда эч бир зерикпей, катар бүт баарын айтып, жолдошуңузга сураң, ата-энеңизге сураң, кайната кайнеңизге, кайын журтуңузга, элге, Кыргызстанга сураң. Мен силерге бир нерсени айтайынбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ман истагфара ли муъминин ау ли муъминатин. Ким бир момун эркекке же бир момун аялга Аллах Тааладан кечирим сурап берсе дейт. Бир момун эркек. Ушу сиз момун аялсыздар сиздер. Мен араңыздардан бир эле муъмина аялга Аллахым ушул апабыздын же эжебиздин күнөөсүн кечирчи деп күнөөкөр колумду көтөрүп мен өзүм дуа кылсам, пайгамбар айтат. Ким ушин дуа кылса, Аллах Таала тиги аялга берилгендей соопту дуа кылган инсанга да берет. Эми ким дүйнө жүзүндөгү момун мусулман аял, эркек, тирүү маркумдарына дуа кылса, ошончо сандагы соопту жазып турат деген. Аллахым дүйнө жүзүндөгү момун мусулмандарды мыкты кыл, тазала, ыйманды кыл, такыба кыл, күнөөсүн кечир, бейиштик кыл дедиңизби жөн эле өзүңүздүн жели зерикпей айтып кой бериңиз. Ошонун ичинде мен да бармын сиздин дуаңызда. Менин дуамда сиздер барсыздар. Жыйынтыгында биз 2,5 миллиард мусулмандардын санынчалык жооп алып атабыз. Ага чейинки өтүп кеткендер канча? Заман түгөнгөнгө чейинки өтө тургандар, жашай тургандар канча? Ошончо триллиондогон соопторду алып турабыз эгер дуа кылсак. Зерикпеңиздер. Дуа кылганда Аллахумма инни асалука илман нафи'a. Кызыңыздарды академияда окутуп атасыздар, университетте окуп атат, институтта окуп атат, коллежде окуп атат. Аллахумма инни асалука илман нафи'a. Аллахым дүйнө жана ахиретиме пайда бере турган илим сурайм дегиле. Кыздарыңар, балдарыңар жаттаткыла. Канчалаган эжейкелер бар, агайлар бар, бир эмес 2 диплом менен азыр базарда жүрөт. Өз адистиги менен иштебей жүрөт ушулар. Аллахым мага 2 дүйнөмө пайдалуу илим бер. Варискан таййиба, ибадатыңа, сага ибадат кылууга жардам берчү. Орозо туткан адамдардын оозун ачыра турган, адал дасторго коюла турган адал ырыскы бер.
ва амалан мутақаббала, қылған майда барат ибадаттарының барын қабыл қыл деп дуа қылың. Аллах сұрағаныңызды сөзсіз түрде береді. Бермей сайын Аллах бізді ешқашан өлтірмейді. Сұраң бірақ, сұрағанды біліш керек. Екі киши дайым Аллах Тааладан сұранат эле. Екі киши, экөө чогуу сұранат эле. Бирөөсү, ey Rabbim şu bir nerse verçi deyт эле, башка нерсе сурабайт эле. Жөн эле бир нерсе сурайт эле. Экинчиси кенен кесир баарын айтат эле. Аллахым мага мал бер, аял бер, перзент бер деп баарын ирети менен сурайт эле. А бирок бирөөсү бир нерсе эле сурайт эле, башка нерсе сурабайт эле. Bir gün bir nерсе сураган үйүнө эшик ачылды, bir нерсе кирди, кайра чыгып кетти. Өзү да билбей кошуналарына эмне кирди, эмне чыкты десе, bir нерсе кирип чыкты деди да. Неке? Суранганда сөз түрдө ар бир нерсени айткыла. Намазымды кабыл кыл. Ибадатымды кабыл кыл. Тилимди ушак айыңдан, көзүмдү арам иштерден, кулагымды им иштерден сактады. Аллах Таала өзү сактайт, угузбай коет Аллах Таала. Allah'ım barınızlardan razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.